Интернетке тараган видео тасма Сузак районундагы номер 15 Мубарак Юсупов атындагы мектептин ашканасында тартылган. Андан окуучулар тик туруп ыңгайсыз абалда тамак жеп жатканын көрүүгө болот. Мындай көрүнүш ата-энелердин нааразычылыгын жараткан. Өзүн ата-энелер комитетинин мүчөсү катары тааныштырган Бабур Инамов окуучулар 2 жылдан бери эле отургучу жок тамактанып келгенин айтат. Бул апрель айынын аягы, май айынын башында келген ал сүрөт. Эми сүрөт азыр деле турат менде, сохранениеде бар. Сүрөттүн баягы информациясынан да билсе болот, качан тартылганы турат. Ошолорду мен силерге керек болсо берем. Баягы окуучуларды тике туруп тамактанганы интернетке жарыялангандан кийин ушундай бир изучуу болду. Бир күн, 2 күндүн ичинде азыр стулдарды коюпту. Азыр мугалимдер айтып атат. Биз мугалимдердин канасынан у жерден берден стулдарды ташып коюшуп койду деди. Деген менен аталган мектептин директору Калипа Керимбекова тасма быйылкы окуу жылынын башында эле тартылганын айтты. Анын ишендиришинче окуучулар 1 апта гана тик туруп тамак жеген. Кийинчерээк жергиликтүү бийлик жана демөөрчүлөр ал көйгөйдү чечүүгө көмөктөшкөн. Окуучунун саны өскөндүгүнө байланыштуу айрым мына столовойдогу ученический столдор коюлган болчу. Аларды биз немеге класстарга алып кирип, окуучуларга койгондо ошол мезгилде столдор жетишпей калган. Бирок чукул арада мен дөмөрчүлөргө кайрылып, мына өзүңөр көрүп турган жыгач столдор жасатып ордуна койдум. Ырыс айыл өкмөтү тендер өткөрүлүп, азыр 50 столго заказ беришкен. Азыр ошол алтын казыкта бүткөн экен, мен өзүм жол кире кылып 23 столду алып келип койдум. Ошондой эле ата-энелер тарабынан ашканадагы 100 дана отуруш сатылып кеткендиги да айтылууда. Ал эми мектеп жетекчиси аны Курлай доомат деп атап буларды маалымдады. 2006 жылы Аристен алынган столдор экен. Мунун срок годностуна эсептен 10 жылга берчи болчу мурда Арис. Булардын колдонуу мөөнөтү бүтүп калды, себеби Кытайдан жасалган стулдор. Бирок бүгүнкү убакта деле бир 25те көрүп турасыздар, 25тен ашык ошол стулдар бар. Сынгандардын эсебинен жанагы столдорду толуктадым. Ал эми сынган столдор мектептин складында жыйылып турат. Ашканадагы отургучтар ар башка жактан чогултулганы байкалат. Анткени алардын көлөмү, көрүнүшү ар башка. Мектеп жетекчиси жергиликтүү бийлик отургучтарды толук бүтүрүп берсе, ал көйгөй чечилет деп убада кылды. Ошондой эле интернетке тараган тасма атайын каралоо үчүн жарыяланганын белгиледи. Анткени мектеп жетекчисин буга чейин жумуштан кетирүү аракети болгон экен. Аны ал жерде иштеген айрым кызматкерлер да ырасташты. Мен аларды тааныбайм да, бирок аттарын эстеп калдым. Бабыр деген билен Илхам дегенби, депутат экенби билбейм. Сен иштен кетесиң, сени иштен кетирем. Сени бошотобуз, отурбайсың деген сөздөр менен оскорблять кылып чыгып кеткен. Сага мындай көрсөтөбүз деп, ошондон бери тынчтык жок. Жогорудагы чуулгандуу видео тасма интернетке тарагандан кийин Сузак райондук билим берүү бөлүмү көзмөл органдар териштирүү ишин баштаган. Аталган мектепте 1535 окуучу билим алат. Алардын 770и ысык тамак ичишет. Эске салсак, буга чейин Базар Коргон районундагы бала бакчалардын биринде тамактан курт чыккан боюнча видео тасма тарап, жетекчиси иштен алынган болчу. Кабылбек Көчкөнбаев уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.